Daewatico kapottun turosun almaштырыштын жолдорун айтып берсеңиздер деген эле. Мына ушул турос азыр астынан чыгарып алдык. Жактары оңой эле кирпиление болуп бир жагына кирген. Мына бул жерден чыгат. Азыр радиатордун астынан алып өтүп, ал кайра эле баллондун түгүнө менен кырла жакка кеткен. Мына ушул туростун зымы. Азыр ичкери жактан дагы көргөзөбүз. İçkeri жагынан мына ушул баш жагы капоттун. Ушундай болуп диски дагы сынып кеткен. Бул жагы иштейт. Ачып чапканга. Ушул жерде ичкери жагынан ушул туростун зымы. Ушул капот жактан зым байлап туруп, бер жакка каратып тартсаңыздар, бул жылат. Кайра зымга туростун башын байлап артка тарттырып алсаңыздар болот. Ушул жерден зым байлап же жиппи мына жерге байлап койсо, ичкери жактан тартканда нар жакка каратып, ал жерден өтүп барып, кайра эле салонго кирет дагы. Салондун ичинен жипти бул жеринен чечип алып туруп, кайра жаңыны байлап бул жака кайра тартып алсаңыздар чыгат. Эгер зерикпей чыгарабыз десеңиздер, мына бул жерде 3 болт бар, кырланыкы. Ушу 3 болт менен чечилип, кайра салсаңыздар болот. Оңой дагы болот, бирок ушул суроо менен кайрылган эле, убактыбыз болбоду, бирок чечип көргөзгөнгө аракет жасайт элек. Ичкери жагы дагы бир жол көргөзөбүз. Ушул капоттуку. Негизи бул жерде болуш керек эле, сынып бул жака жылган, мешайт эткен. Мына ушул турос сым сыртынан изоляция болуп келген. Ошону ушул жерден алмаштырып, жаңылап койсоңуздар болот. Бер жакка каратып тартып, бул до конца бияка келгенде кайра чечип, жаңыны берки жипке байлап туруп, жипти нар жактан тартып алсаңыздар болот. Ал жерде 3 болт бар. Üçөөнү чечип, капотту бошотуп, буферге каткан жерлери бар. Буну да чечип, зерикпестен жасап алсаңыздар дагы болот.